Буюрса кышка чейин, катуу суук киргенге чейин үйлөрдү дээрлик көпчүлүгүн бүтүрүп киргизебиз деген оюбуз бар. Бир 42 үйдүн бүгүн фундаменттери жаңы башталып атат. Тазалоо иштери, курулуш иштери жаңыдан башталып, калганын баарыныкы болсо ортолоп калды. Бирөө фундаменттери бүтүп, бирөө стеналарын бүтүрүп. Анан бул жерден бир топ ошо строительдер айтып атат, эми мурунку кум шагыл таштардын баасынын баары көтөрүлүп кетти. Рынок шарты иштеп атат да, бүгүнкү спрос болсо ошого жараша бааны көтөрбөгөн экен. Ошо бааны дагы азыр госкомиссияда билсере карап чыгабыз. Өкмөт өзүнүн колунан келген акчасынын баарын бөлүп берди. Биз 3 миллиард сом бөлүп бергенбиз. Анын мына 500 миллиону жалаң ошо үйдү курганга кетти. Биринчи этабында дагы керек десе дагы акчалардын баарын бөлүп беребиз. Керекке жарабай калган тамдардын баарын ордуна коюу боюнча бир топ тапшырмалар берилди. Ошонун ичинде 28 компания иштеп атат. Үйдүн баарын бир 60 күндө куруп бүтөбүз деген бир топ проблемалар чыгып атат. Эми биз бул жерден Оштон, Жалал Абадтан, кирпич заводдорунан, жетишпей калса Өзбекстандан дагы алып келген боюнча мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып атабыз. Плита перекрытиялар дагы ошонун үстүндө иштеп жатабыз.